Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн 27 апрелде президент Садыр Жапаров 2010 жылдагы июнь окуясынын иши боюнча башкы прокуратурага суракка кирип чыкты. Орусия президентinin администрация башчысынын орунбасары Дмитрий Козак өткөн жумада Кыргызстанга келип кеткени маалым болду. Ал эмне максат менен келген? Жыйында оюн ойноп отурган министрдин орунбасары сынга кабылды. Бүгін 27 апрелде президент Садыр Жапаров 2010 жылдагы июнь окуясынын иши боюнча башкы прокуратурага суракка кирип чыкты. Бул маалыматты башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин ушул эле иш боюнча УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев күбө катары суралган. Садыр Жапаров саат 12:30да сурактан чыкканы белгилүү болду. Эске салсак, 2010 жылдын июнь айында Ош жана Жалал Абад облустарында улуттар аралык кагылышуу чыгып, 400дөн ашуун адам курман болгон. Садыр Жапаров ал учурда коррупция менен күрөшүү боюнча улуттук агенттиктин комиссары кызматын аркалап турган. Орусия президентinin администрация башчысынын орунбасары Дмитрий Козак өткөн жумада Кыргызстанга келип кеткени маалым болду. Бул тууралуу ишенимдүү булактар Азаттыкка ырастаган. Козактын бул сапары тууралуу Бишкекте, Москвадагы расмий маалымат тарата элек. Азаттык президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы менен байланышып, комментарий ала алган эмес. 19 апрелде Темиров Лайв каналы Манас эл аралык аэропортуна Орусиянын атайын кызматына таандык болушу мүмкүн деген АН-48 учагы 6 апрелде конуп, 8 апрелге чейин турганы тууралуу маалымат жарыялаган. Анда бул учак Кыргызстанга буга чейин дагы 2 жолу келгени белгиленет. 2020 жылы октябрь окуяларынын тушунда 12 октябрда Кремлдин өкүлү Козак Кыргызстанга ошол учак менен келгенин журналисттер аныкташкан. 5 мартта Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Москвада Козак менен жолугуп, Украинадагы кырдаалды талкуулаган. 22 апрелде министр Казакбаев кызматтан кетип, ордуна тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу болуп, Жээнбек Кулубаев дайындалды. Жогорку кеңеште жер казынасы жөнүндө, жер казынасын пайдаланууда продукцияны бөлүштүрүү жөнүндө макулдашуулар тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралууда. Анын демилгечиси депутат Марлен Маматалиев баяндама жасап жатат. Анын жүрүшүндө депутаттар жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орунбасары Аркадий Рогальскийди ачуу сынга алышты. Ага министрдин орунбасарынын аталган мыйзам боюнча берген жообу себеп болду. Бир нече депутат аны бул тармакты түшүнбөйт, мыйзамдын талкуусуна көңүл кош мамиле кылууда деп айыпташты. Өкмөттүн мүчөсү катары келип жаткан Аркадий Рогальский кечээ дагы комитетке келген. Ал жерде дагы телефондо ойноп отуруп, бир топ комитет мүчөлөрүнөн урушуккан. Бул адамдын кызматка кантип келгени тууралуу тактоону сурандык эле. Түшүнүгү жок. Болбосо Кыргызстандагы бүт тоо кендерин басып отура турган ушул адам, деди Мирлан Самойкожо. Мындан сырткары бир нече депутаттар дагы трибунага чыгып, министрдин орунбасары өкмөттү уят кылып жатканын айтып, кантип бул кызматка келгенин тактоону өтүнүштү. Туура сиз түшүнүп атам, бирок келгенде бир сүйлөшүп келбейсиңер, үчөөңөр үч түрлүү сөз сүйлөбөстөн. Эске алабыз. Сизге карайт да, бул сиз менен акылдашуудан келдиби? Туура замечание айтып атасыз. Туура. Муну эске алсаңыздар, ар дайым эле ошондой болуп атат. Бир эле менин маселем боюнча эмес, биздин маселе боюнча эмес, ар дайым эле ушундай өзүңүздөрдүн позицияңар ар кандай чыгып калат. Бир мындай келгенде даярданып келгиле да. Урматтуу депутаттар, мен бир нерсеге кайрылгым келип атат. Биздин алдыбызда азыр мынакей өкмөттүн мүчөсү катары келип аткан Аркадий Валерьевич кечээ дагы комитетке келген, эч кандай түшүнүгү жок, эч кандай кызыктары жок. Кечээ комитетке киргенде дагы телефон чукуп отуруп, бир топ комитеттин мүчөлөрүнөн сын уккан. Бүгүн дагы ушул кандай мыйзам экендигинен кабар албай келгендиги үчүн дагы биз маселе кылышыбыз керек. Кечээ министр Кутмановага биз атайын тапшырма бергенбиз.
Arkadiy Валерьевичтин кандай критерий менен келгендиги тууралуу, ишмердүүлүгү тууралуу, бул убакка чейинки мамлекеттик кызматтарда иштебегендиги тууралуу маалыматты бизге кагаз жүзүндө берсин дегенбиз. Бүгүн дагы биз ушул маселени карайбыз. Бул не деген шумдук эми? Азыр бул жакта мыйзам колдоого алыныш керек деп атса, бир карама каршы учурлар бар деп аткандыгы бул өкмөт мүчөсүнүн айтып аткан сөзү. Болбосо Кыргызстандагы бүтүндөй тоо генин кучактап отура турган ушул киши болуп атат. Бүтүндөй биздин байлыгыбызды кучактап басып отурган ушул киши болуп атат. Кыргызстандык белгилүү ырчы Кайрат Прембердиев Твиттердеги баракчасы аркылуу дүйнөдөгү эң бай адам деп эсептелген миллиардер Илон Маскка кайрылуу кылды. Ал өз кайрылуусунда Илон Маск балким сен Кыргызстанды сатып алып жаңылайсың деп жазган. Буга чейин миллиардер Илон Маск Twitter компаниясын сатып алып жатканы кабарланган. Ал эми ырчынын бул сунушу соц тармакта кызуу талкууга алынып, айрымдары муну сын менен кабыл алышып, өз пикирлерин жазышууда. Токмокто пенсионердин $3000 алтынын ээлеп алган аял кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, март айында Токмок шаардык милициясына 73 жаштагы МА аттуу пенсионер аял кайрылган. Ал арызында Цыган улутундагы белгисиз аял $3300 алтын буюмдарын алдоо жолу менен ээлеп алганын билдирген. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын негизинде кылмышка шектелип, ИР аттуу аял кармалып, Токмок шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев бийлик Орозо айтты майрамдоого тыюу салгандыгы тууралуу маалыматтар негизсиз экендигин билдирди. Ал 27 апрелде Facebooktагы баракчасына мессенджерлерде жана социалдык тармактарда Орозо айтты майрамдоого бул күнү мал союуга бийлик тыюу салды делген аудио тасма тарап жатат. Бул аудио жазуу чагымчыл экенин жана чындыкка дал келбестигин билдирем. Коомчулукту адаштырбоону өтүнөбүз жана өлкөнүн тийиштүү мыйзамдарына ылайык жалган, чагымчыл маалыматтарды тараткандыгы үчүн жоопкерчилик бар экенин эске салабыз деп жазды. Быйылкы Орозо айт майрамы 2 майда белгиленет. Садыр Жапаров февраль айында өлүм болгон үйдө мал союлушуна тыюу салган жарлык чыгарган. Анын аткарылышын көзөмөлдөөнү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнөн тартып, Ак үйдөгү кызматкерлерге чейин тапшырган. Ошондон тарта жер-жерлерде ысырапкорчулукту тыюуга байланыштуу чаралар көрүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки эфирлерден амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.